Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук каада салт жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окутуу усулдук борборунун Балажан салттар ордосу майрамдык иш-чарасы болуп өттү. Таланттуу балдарды жана жаштарды окутуу жана колдоо көрсөтүү аркылуу өлкөнүн улуттук маданиятын жана салттарын өнүктүрүүгө мүмкүн. Балдар деген абдан кубаныч менен, абдан толкундануу менен кабыл алып жашат. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, балдар биздин келечегибиз, балдардан биздин үмүтүбүз чоң. Аларга бардык шарттарды түзүп берүү жана алардын бактылуу, тайманбас, ачык жана кенен келечеги үчүн биз болгон бардык иш-чараларды уюштуруп, алардын өнөрлөрүн, өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу максатында ушундай бир топ иш-чаралар өтүп жатат. Азыркы учурда мынакей силер көргөндөй Балажан салттар дүйнөсүндө иш-чарасы дагы бул кичинекей мектепке чейинки, мектептен тышкаркы жана ошо мектеп жашында болгон балдар баары келип отурушат. Ата-энелер да кубанычы койнуна толбой, ошондой эле ушу менен биргеликте биздин билим берүү жана илим министрлиги дагы биргеликте ушу балдардын келе жаткан эл аралык 1-июнь балдарды коргоо күнү менен куттуктап кетмекчибиз. Таланттуу балдар кыргыз элинин маданиятынын улантуучулары. Майрамдык иш-чарада кыргыз элинин жана өлкө аймагында жашаган элдердин маданий баалуулуктарын, музыкалык мурастарын сактоо идеясы камтылгандыгын баса белгилейт Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окутуу усулдук борборунун жетекчиси. Биз ойлойбуз, бүгүнкү бактылуу балдар эртеңки Кыргызстандын келечеги. Анткени бүгүн балага канча тарбия берсек, канча билим берсек, канча баланын чыгармачылыгын өндүргөнгө жардам берип, ошо өзүн айттар сөзүн музыка менен, бий менен, жана театрда выступать эткен менен, спорт менен балдар айтып бере алса, ошончо баланын чыгармачылыгы дагы, креативдиги дагы жакшы өнүгүп кетет деп биз ойлойбуз. Ошондой эле бүгүнкү биздин концерт бул кыргыздын салттарына байлап, ошол кыргыздын салттарын мындан ары алып кеткенге, мындан ары өнүктүргөнгө жардам берет. Жөн эле билип, көрүп, же мындай свидетель болгондун ордуна бул бала деген өз салымын кош керек. Бийлеп атып, бийдин мазмунун билип, костюм кандай тигилет, эмне үчүн ошондой костюм кийилет, музыканы кайсы автордуку, ал автор ким эле кыргыз, автор комузга ойногон автор, комуздун мелодиясынын автору, кандай эле ырлардын автору, эмне жөнүндө айтып берели дегендердин баарын тең балдар билип, түшүнүп сактап калса, ошону кайра андан ары мындай өнүккөнгө, развитияга берсе, ошондо биз традицияларды дагы сактап калабыз. Ошондо кыргыз эл өзүнүн ушундай күчтүү традициялары менен өлкөндө сактап калат деп биз ишенебиз. Ар улуттун бийлери ошол элдин маданий баалуулуктарын жана үрп-адатын чагылдырып, ар түрдүү стиль, музыка, кыймылдар жана кийимдери менен айырмаланат. Ар бир бийчи көрөрмандарга жан дүйнөсү, чеберчилиги менен ар кандай жанрдагы бий өнөрлөрүн тартуулашты. Ар кандай бий ансамбльдарынын аткаруусундагы Кытай бийи, уйгур бийи, испан бийи, бөбөктөрдүн шаңдуу Мадагаскар бийи жана албетте кыргыздын улуттук бийинин сулуулугун, ажарлуулугун жана көрктүүлүгүн чагылдырган түрдүү бий өнөрлөр тартууланды. Алардын ар бири өзгөчөлүктөргө ээ жана белгилүү салттарга ылайык аткарылат. Бий деген бул баланын ички дүйнөсүн ачат. Жанагы балдар бар го, айта албаган, сүйлөй албаган, ичине бекинген балдар бар. Ошол бий менен өзүнүн ички дүйнөсүн ачып, жеңилдеп, анан активдүү болот. Биздин концерт программада 15 команда катышып атат. Жанагы бий топтор, анан аспап топтор, анан кийин жанагы актерский мастерство деген бизде бар, анан ырлар. Биздин Балажан улуттук биздин борборубузда балдар 3 жаштан баштап келишет, жакшы кыймыл аракетке үйрөнүшөт. Эми 3 жаштан баштап 16 жашка чейин бизде эшик ачык. Келиңиздер, катышыңыздар.
Андан тышкары фольклордук вокалдык аткаруулар, улуттук аспап комузда кол ойноткон виртуоз жаш артисттердин укмуштуудай оюн зооктору менен коштолду.